Салам достор, Залқараман YouTube каналында. Бүгін Германияға келүүнүн 5 жол туралы айтып бермекчимин. Бул кейбирлер билет бул программаларды, кейбирлер билбейт. Албетте жаңы маалыматтар болушу мүмкүн билбегендер үчүн. Биринчиси эң оңой жолу. Бул АУПР деп аталат. АУПР бул жалпак тил менен айтканда жаш мектепти бүтүп же болбосо 18-19 жашта болсоңор ушул программа менен келсеңер болот. Бул программаны кыскача айтканда ошол Германияга келип бир немис үй бүлөсүндө 1 жыл жашайсыңар, жана ошого силер стипендия аласыңар. Экинчи жолу бул Ferienjob деп коет. Албетте бул студенттердин ичинде абдан белгилүү программа. Бул Ferienjob деген Америкага бир программа бар, Work and Travel деген. Ал эми Германияга ошол Ferienjob бул болсо жайкы 3 ай каникулда Германияга иштеп келүүнүн жана акча табуунун жакшы бир жолу. Үчүнчү жолу бул практика деп коет. Практика бул 1 жылга келсеңер болот. Эгер силер туризм тармагында практика кылсаңар болот, же болбосо айыл чарба тармагында практика кылсаңар болот. Мына ошол үчүнчү жолу бул практика. Көбүнчөсү Германияга 1 жылга келип, бул жакта жумушчулар катары эле акча аласыңар. Ал эми 4-чү жолу болсо, бул Эфесиот деген бар. Эфесиот деген бул кандай? Freiwillig soziales Jahr деп коет. Мындайча айтканда, өз каалооң менен 1 жылдык социалдык баякы кары-картаңдарда же болбосо ушул инвалид болуп жүргөн балдарда аларды карап, аларга жардам берип иштөөчү программа. Ал бул тууралуу да маалыматтар көп. Ал эми 5-чи жолу бул азыркы учурда популярдуу болуп аткан Ausbildung жолу. Бул Германияга 3 жыл келесиңер, 3 жылдын ичинде окуп, кайсыл тармакта окугула, ошол тармакта бир сертификат алып чыгасыңар, жана ошол алып чыгып Германиядан ары иштеп келсеңер болот. Достор, бул Германияга келүүнүн 5 жолу болду. Мен кийинки видеолордо ушул айтылган 5 программа тууралуу кенен айтып бермекчимин. Андыктан каналга катталып койгула. Силер менен Залкараман болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө жакшы тургула.